Саламатсыздарбы, урматтуу калың журт. Мен ушул жерге азыркы Кыргызстанда болуп жаткан башаламандыктан өзүмдүн оюмду айтууга аргасыз болуп келип отурамын. Айтып кетем, Акаев мезгилинде биздин аксынын кулуну Бекназаров агабыз камалганда ким чыкты эле коргоп Бекназаровду. Азыр мен Бекназаров агабыздын сүйлөгөнүн угуп аябай таң калуудамын. Бизде адилеттүү каякта, эмнеге мынчалык эки жүздүү болобуз? Дагы Садыр Жапаров камалганда дагы ким турду эле, ким жардам берген, ким моралдык жардам берген, кайсы депутат Адахан Мадымаровго окшоп ким чыгып сүйлөгөн? Айланайын мекенчилдер, сиздерди мен ынтымакка чакырам. Биз эч кандай Садыр Жапаровго биз жамандык да каалабайбыз, жаман деп да айтпайбыз. Биз талап кылабыз, баардык нерсе мыйзам чегинде болсун. Баардык нерсе таза, тажрыйбалык менен, тазалык менен, тартип менен болсун. Биз ошону баардык эл журттан жана айрыкча мекенчилдерден биз суранабыз. Жана дагы убагында шайлоо мезгилинде мекеним Кыргызстанды колдоп агитация кылып жүгүрүп жүргөн туугандарга, биримдикке жүгүргөн азаматтарыбыз азыр карап турсак, башка масканы кийишип алып, мекенчилбиз, мекенчилди колдойбуз деп жүрүшөт. Биздин уятыбыз каякта? Ала тообуз, кыргыз элибиз жок болуунун алдында турат. Ушундайда токтотойлу, ынтымакка келели. Биз деле Адахан Кимсанбаевдин колдоочулары жөн эле отурабыз. Министр кылып алайлы, же болсо бир орунду алып берип коелу деп чыккан жерибиз жок. Миңдеген, жүз миңдеген колдоочулары чыгабыз деп ар кайсы жактан жазып атышат. Менде мына 20-30дай группалар бар WhatsApp'тан. Ар кайсы жактан жазып атат. Ал жактан Адахан Кимсанбаевич өзү басып отурат. Мыйзамсыз болуп калат. Баары мыйзам чегинде кетиш керек деп. А силер болбосо чыгып алып туруп, кана Адахан Мадымаров деп айтасыңар. Адахан Мадымаров мыйзам чегинде болгон үчүн, мыйзам чегинде бар болуш керек деген үчүн бул жерде силер менен кресло талашып отурган жок. Кресло талашкандарды көрүп атабыз. Адамдардын өмүрүн кыйып, кээ бирлерди болсо больницага жаткырып коюп атат оор жаракаттар менен. Болду. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз бул жака ошо Кыргызстандагы абалды көрүп туруп чыгып атабыз. Бул жакта ушунчалык мыйзамсыздыктар болуп атат. Ошондуктан биз ушул жактан чыгып сүйлөөгө туура келип калды. 100 миңдеген, 200 миңдеген колдоочулар бар Адахан Мадымаровдун. Биз эч кандай провокацияга алдырган жерибиз жок, жаңжал кылган жерибиз жок. Биз деле жаңжал кылсак жарашат эле. Жаңжалга алдырбагыла, провокацияга алдырбагыла, бардык нерсе мыйзам түрүндө болсун дегенден биз ушул жакта үнүбүздү басып отурабыз. Ошондуктан башка партиялар сиздер да үйрөнүңүздөр, провокацияга алдырбаңыздар, антип элди бузбаңыздар. Акчаларды берип ушунчалык элди бузуп атасыздар. Ал жерде канчалаган кан төгүүлөр болуп атат. Бул нерсени токтотолу. Адахан Мадымаровду биз шайлайбыз деп бул жактан бери жаңжал кылган жерибиз жок. Эч кандай премьер-министр же эми президент кылып алабыз деген жерибиз жок. Биз бардык нерсени мыйзам түрүндө кетип атабыз. Ошондуктан сиздер да ойлонуңуздар. Адахан Кимсанбаевич мына 29 жылдан бери какшап мыйзам түрүндө иш кылып келатат. Биз ал кишини сыйлайбыз. Бизди дагы мыйзам жолу менен жүрүүнү үйрөттү. Акыйкатты сүйүүнү, чындыкты сүйүүнү үйрөттү. Биз Адахан Кимсанбаевичти чындыкты сүйлөгөндүгү үчүн, мыйзам жолу менен жүргөндүгү үчүн, мыйзамды сыйлагандыгы үчүн Адахан Кимсанбаевичти биз төбөбүзгө көтөргүбүз келет. Келечекте Адахан Кимсанбаевичти биз мыйзамдык жол менен, акыйкаттык жол менен, шайлоонун жолу менен, тазалыкты тандоо жолу менен президенттикке жеткирүүгө кудуретибиз жетет го деп ойлойбуз. Ошондуктан сиздер дагы элди кыйнабагыла, кан төкпөгүлө. Ансыз деле кыйналган эл абдан кыйналды. Ата-энелердин, мына биздин жигиттердин, мына жерде турган апалардын суранычын мен силерге ушул эме боюнча суранып кетер элем. Аман болуңуздар. Рахмат чоң.
Саламатсыздарбы, урматтуу калай кыргыз калкым. Мына 5 октябрдан бери 1 минутталык жүрөктө тынчтык жок. 4 октябрь элдик президентин деп өзүн мактаган Сооронбай Шариповичтен өткөргөн шайлоосунун жыйынтыгына нааразы болуп, бүтүндөй калай кыргыз калкым таза шайлоону башынан өткөрүп берүүсүн талап кылып чыгышкан. 5 октябрда бир карапайым үйдөн жалгыз чырактай уулу бул дүйнө менен кош айтышты. Ошого окшогон жаш чырак балдарыбыз бири колунан, бири бутунан айрылып, канчалары реанимацияда, больницада жатышат. 5-нен бери биздин азыркы түрмөдөн чыккан, биз күткөн инсандарыбыз чыныгы жүздөрүн көргөзүп алып, 7 облустан ар балдарын чогултуп, элди өзү менен өзүн уруштуруп, согушун ачык эле жарыялап келатат. Садыр Нуркожоевич, биз сизден бул күндү күткөн эмеспиз. Канаттын 2 кушу болсо, оң канаты Мадумаров деп, сол канаты сиз деп билчүбүз. Өкүнүчкө карай сиз азыр түрмөдөн чыгып алып, биримдиктин мекеним Кыргызстандын лидери, ошолордун башчылары менен Сооронбай Шарипович кетпей эле Кыргызстанда калсын деп, ошолордун сөзүн сүйлөп, кече эле тамада болуп, ырчылар, бичилер бүт бар жогу ошо мекеним Кыргызстан менен биримдик партиясын колдоп жүргөн, жана ошондой эле спорт биздин Кыргызстандын желегин желбиреткен улуу инсан, күчтүү мырзаларыбыз бар жогу азыр ушул күндө сиздин бир ооз ошол сөзүңүзгө таянып, Сооронбай Шарипович калсын, ал кеткенге андай деле жаман иш кылган жок деген сөзүңүзгө таянып, азыр ошолордун бүт бар жогу мекенчил деген футболкаларды кийип алып, бүт бар жогу азыр ушул тарапта сизди колдоп атат. Алардын чыныгы жүзү негизинен таптакыр башка, аны бүтүндөй кыргыз эли билип турат. Сизден суранарыбыз, элди экиге бөлүп, элдин канын төкпөңүз. Келгениңизден бери бир канча адамдын каны уже төгүлдү. Андан көрө өз абириңизди өзүңүз төкпөй, жана ошондой эле ушул жерде мен кайрылгым келет мекенчилдерге. Бул күн дагы өтөт кетет. Мадумаровду каралап, өзүңөргө абир таппайсыңар. Кайсыл баракчаны караба, мекенчилдер. Каралоонун да ашча өзүнүн чеги болор. Силерге суранам. Мактасаңар мактагыла өзүңөрдүн лидериңерди. Бирөөгө таш ыргытканыңарды токтоткула. Мен эң негизги кайрылуум ушул. Анан ушул кырдаалда Мадумаров кана деп сураганыңарды койбойсуңар. Мадумаровду көрдү го. 5 числода президентке элге кайрылды. Улуу урматтуу президент, оор кырдаал алдыда турат. Ушундайда бүт лидердин башын бириктирип, тез чечим кабыл албасаңыз, бул ишти токтото албай каласыз деп. Түшкө чейин бир, кечке мал бир кайрылды. Ошонун бар жогун билип туруп, бирок биздин президентибиздин көзү көр, кулагы керең немедей болуп, үн каткан жок. Азыр эгер мен ушул учурда премьер-министр болом деп Мадумаров келе турган болсо, анда да тептилейсиңер. Бул дагы талашканы бийлик экен деп. Мадумаровдун анын эң негизги позициясы 30 жылдан бери какшап келе жатат. Ынтымактык, биримдик, тазалык, тартип деп. Ал айткандан кайтпаган инсан. Ошон үчүн Мадумаров өз абири менен, өз сыйы менен, Кудай кааласа эртең шайлоо болсо, өзүнүн таза шайлоодон таза добушу менен гана келет. Мадумаровго асылганыңыздар токтотуңуздар. Урматтуу мекендештер, биз Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Мадумаров бекинип жатып алды деген сөздөрдү көп комментарийлерден окуп атабыз. Мадумаров бекинип жатып алган жок. Ал өзүнүн билдирүүлөрүн мыйзам чегинде айтып жатат. Себеби 140 миңден ашуун добушту утуп алып, бул киши мени премьер кылып кой, же болбосо мени президент кылып кой, мен палан жерде иштейт элем, түкүн жерде иштейт элем деп элдин алдына жулунуп чыгып, папке талашып, кресло талашкан жери жок. Бул киши бардык партиялардын лидерлерин чакырды. Мындай мунасага келейли, мыйзамдаштырайлы бардыгын, мыйзамдын чегинде болойлу. Бул Кыргызстандын
беделине шек келтирбейли, элдердин башка мамлекеттердин арасында шылдың болуп калбайлы. Ошон үчүн мыйзам деген нерсе иштеш керек деп азыркыга чейин ушул нерсени айтып келе жатат бул киши. Бул кишинин принциби бул бир айткан сөзүн өзүн кайтпаган киши бул. Себеби мыйзамдын гана чегинде сүйлөйт. Кайрыларым, ар бириңер өзүңөрчө партия кылып, ар бириңер өзүңөрчө министрликтерди басып алганды токтоткула, кыргыз элим. Ал министрликтер силерге жарабайт. Ал министрликтер силерге отурганга болбойт. Кече күнү түрмөдөн чыгып, бүгүнкү күнгө силерге министрликтин креслосу татыктуу эмессиңер силер ал креслого. Ошон үчүн айтарым, ар бириңер өз ордуңарды билип, легитимдүү жана парламенттик жана элдин каалоосу менен, элдин коштоосу менен шайланган, элдин колдоосу менен болгон легитимдүү, адилеттүү, акыйкаттуу, жакшы лидерлерди биз өзүбүздүн кыргыз элине башчы кылып, жана министрликтелерге коюшубузга жол бериле. Силер өзүңөрдү чорныйларга, башкаларга, караларга аралаштырып, өзүңөрдүн сабыңарды толтурбастан, партиялык башка системаңарды жоготкула даган келиңиздер. Кыргыз элин анчалык кор кылып жок кыла бербеңиздер. Ошон үчүн айтарым, жана башка партиянын лидерлери, силер дагы токтотуңуздар. Өзүңүздөрдүн кызыкчылыгыңыздар, өзүңүздөрдүн эртеңки боло турган партиялык жана бийликти, байлыгыңыздарды сактап калуу үчүн силердин аракетиңиздер эч жакка барбайт. Биз кыргыз эли, карапайым калк андайга жол койбойбуз. Ал жерде бардык карапайым элдин алдынан чыккан оппозиционер партиялар ошол митингди уюштурду. А ортодо сизге окшогон каралар келип, ортодо өздөрүнүн пайдасына уруп кетти бул жерде. Жана Атамбаев, жана башка Сапар Исаковго окшогондор киргилесиздер. Силердин эстеңар кайсыл жерде экенин билесиңер өзүңөр. Өз ордуңарды табып ошол жакта олтуруптуңуздар. Качан сот, акыйкаттуу сот сиздерди актап чыкканда гана чыга аласыздар. Ага чейин сиздер премьер-министрлик эмес, даже үйүңүздөрдө отурганга да укугуңуздар жок. Баарыңыздарга эскертип айтарым, бир башка бир өлүм дейт. Мен эч нерседен коркпой келгем, дагы деле коркпойм. Башкаларды сиздер коркутуп, үркүтүп, мына биздин партияга жакшы агаларыбызды жанында турган ошолорду коркутуу менен, үркүтүү менен, биримдиктин балдары жана башкалар келиңиздер, коркутасыздарбы, келиңиздер, карапайым калктын арасынан келип коркутуңуздар. Эч нерседен биз коркпойбуз. Өлүм болсо өлүм. Өзүңүздөр айтмакчы, жаныңарга бараданы, сакал-чандарды коюп алып эле элди коркута албайсыңар, айтарымчы. Токтоткула ушундай ысыгында. Жана ошол эле арамкор бийлик өкүлдөрүнүн жана биздин мына эки степ деле айтсам болот. Президентибиз Сооронбай Шарипович ысыгында сиңиз бар да, өзүңүз билесиз каяка кетишиңизди. Жакшынай болуп өз элиңизге, өз жериңизге, айылыңызга барып жакшынай болуп олтуруңуз. Этеңизди жийиңиз. Болду. Ойлоно турган эмес, ойгоно турган убакыт келди. Ойлонуп олтура бербеңиз. Болду. Ошону айтарым, кыргыз элим, баарыңыздарга рахмат. Мен макул эмесмин. Бүгүнкү мыйзам бузууларга макул эмесмин. Мен макул эмесмин. Бүгүнкү кайдыгерликке макул эмесмин. Мен макул эмесмин. Бүгүнкү ушундай ашмалтайга макул эмесмин. Мен макул эмесмин. Бүгүнкүдөй көз боемочулукка макул эмесмин. Мен макул эмесмин. Бүгүнкүдөй биздин улуттун кызыкчылыгы тебейленип аткан окуяларга макул эмесмин. Мен макул эмесмин элди сатып алганга. Мен макул эмесмин сатылганга. Мен макул эмесмин менин добушумду каалагандай кылып санаганга. Эгерде кимде ким ушул Кыргызстанда болуп аткан окуяларга мен да макул эмесмин деген болсо, катарыма келип кошулсун.